Кооз жаратылышынын коюнунда жайгашкан туугандар 600 сотик чек үй менен сатууга чыгып калды достор. Караңыздар. Чек 600 сотик, узуну 30, турасы 20 экен достор. Үйдү көрдүңүздөрбү? Эми мына жаратылышты бир катар баа берип койсоңуздар болот достор. Бул жерде уже инсандар келген, 5 кошкон эл баардыгы тең жашап атат. Анан суу келиптир, свет дагы келиптир. Ал жагынан эч кандай проблема жок экен достор. Сиздер мына ушул жол менен түз эле түшүп барасыздар. Мынакей көрдүңүздөр, жаратылышты карасаңыздар достор. Бул жерди алган болсоңуздар сиздерчи бизнес кылып, кааласаңыздар могул жерлерге коттедждерди куруп, кааласаңыздар жылкы, мал, кой баксаңыздар дагы болчу да экен. Коро аябай кең эле негизи. Достор, жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үйдүн ичине келели. Кирип келгенде эле бул перехожка. Түп-түз кирип келген болсоңуздар, мына ушул жер гостевый бөлмө экен достор. Караңыздар. Агабыз азыр ремонт кылып экен. Эгер жаккан болсо алсаңыз сиз бир катар ремонт кылып аласыз, көрүңүз. Мына гостевый комнатанын астыдагы футбол экен. Футболу бир где-то бир 2 метр ашыгыраак экен. Колуңузду сунсаңыз тийиши мүмкүн, башыңыз тийбейт бирок. Эми экинчи бөлмөгө келе турган болсок достор, кенеге жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде уктоочу бөлмө кылсаңыздар жакшы жарашат экен. Бул комнатты сиздер детский бөлмө кылып алсаңыздар болот экен. Азыркы убакта бул жакта от жагылат экен, көрүңүздөр. Бул ылайдан курулган экен достор. Анан ортолоруна камыштардан коюп эме болгон дейт. Бузуш деле кыйын болот дейт. Жөнөкөй нерсеге бузула бербейт дейт. Таштанмай эле ташталган, үстүлөрү жабылган, чатыры дагы шипирдан болгон экен. Жүрүңүздөр. Эми мен сырт жака көрсөтөйүн азыр. Анан бул үйдүн сыртына келе турган болсок, узуну 10,5 экен. Анан турасына келе турган болсок, 7 метр экен достор. Фундаменти, подушкасы коюлуптур. Достор, караңыздар. Бул эмне деген десем, акем айтып, бул жерде отун, көмүр сактай турган жер дейт. Мына отундар турат. Бул жакта көмүрлөрү, анын үстүн мондай жакшынакай тинике менен жаап коюптур достор, Эми акабыз өзүнүн колунан келишинче өзү салыптыр мына ушул үйдү. Көрдүңүздөр достор, өзү уста экен. Соң кылып салыптыр негизи. Бул жакта ажаткан местасы, бул жакта тегиздеп карасаңыздар жакшынакай кылып баллондун чекелерин кыркып, анан гүлдү дагы, роза гүл дагы отургузуп коюптур, бирок өскөн аракет кылып атыптыр. Гүл дагы солуп калбаптыр, мынакей жашыл болуп турат этектери. Бул үчөө тең. Эми мен азыр үйдүн аркы бетин да көрсөтүп коеюн. Келиңиздер туугандар. Караңыздар. Биз видеону үзбөй жакшылык көрсөтөлү. Мынакей, мына ушул бетинен да көрсөңүздөр болот, Футболдун 2 айнектери бар. Күн чыгыш тараптан дагы мынакей залдын үстүнө 2 айнектери бар экен. Таштамайлар да жакшынакай жоон таштамайлардан коюлуптур, көрдүңүздөр. Эми мына ушул природаны эле бир катар көрсөңүздөр болот экен. Кааласаңыздар мынакей үстү жагын бир катар сүрдүрүп дагы тегиздеп алсаңыздар болот экен, көрдүңүздөр. Биз азыр Ош шаарынын Мадаль өкмөтүндө турабыз. Бул жер сөөк завод деп айтылат экен достор. Анан бул жердин баасына келе турган болсок, 2 миллион 200 миң сом. Анан бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолу дагы бар экен. Азыр чек алып сатсаң, үй алып сатсаң, сиздер эч качан утулбайсыздар. Күндөн күнгө жылдап өсүп атат, балдар көрүп атасыздар, анда өзүңүздөр эле. Документ жагына келе турган болсок, документтери так даана экен. Эгерде сиз алган болсоңуз, бул жерде экинчи казайын болуп жашайт экенсиздер достор. Анан биз азыр арендаторлорун, адрестерин сиздерге толук кылып, көчө жагына баралда түшүндүрүп берели. Биз турган жер Ош Алай жолу. Баарыбыз эле билген Мадыдагы кафелести билесиздер достор. Ушул кафелестин тушу менен эле сөөк заводко кеткен мына ушул асфальт жол менен примерно 15 мүнөт жүргөн болсоңуздар сатылып жаткан чекке жана үйгө туш болосуздар. Охо KG каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда.